баягы сиздин экинчи бөлүгүнө деле кайра чаласы калгандай сурай берейин. Тиги Роза Отунбаеванын пенсиясы кайра экен? Мен билгенимде ошол мен аркылуу өткөнү. Өтө оор шарттагы аялдар сурайт. Мисалы үчүн Сузакта Аюсайга да которот акча которду. Бизде колу жок балдары менен инвалид болуп ошол жашаган аялдар бар, мен атын айтпайм, тынымсыз которуп турат. Андан тышкары абдан таланттуу балдары бар, бирок келесип атасы таштап кеткен. Үйгө ошонун социалдык жетимдерден түшүнүк пайда болбоду, бизде мындай мен биринчи эже менен иштегенде бир Куран окутууга барып калдык да. Куран окутууга барып калып эле анан баягы билесиз, баштык операциясы башталат да, салат анан бар шапырып салат сөйлөнүп эже айтып калды да. Менин балдарыма да салып бергилечи деп эле анан аябай жаман болдум да. Аябай жаман болуп эле мынтип эле токтоп туруп калдым, мен билбейт элем эжени. Анан эле элдер да мынтип ойлоп туруп эле үстөлдүн баарын эле салып берип койду эжеге. Анан мен ичимден тыятан көрөт деп эле анан кайсы баласына үйрөт болду экен, элдетин албай эле койсо болмок деп мынтип ичимден абдан мындай уялгансып турдум. Анан жанындагы жардамчы жигиттери 5-6 пакетти көтөрүп эле кетти. Анан биз кездештик да анан кийин балдар сурап калды да, биз чай ичип алалы да, жанагынын баарын жеген жоксуңарбы? Балдарыма деп албадыбы, силер алдыңар, же болбосо кимге алып барып берип, эже баккан үй бүлөлөр бар, биз ошого жеткирип бердик деди. Көрдүңүзбү? Тынымсыз, атын айтпайм, анткени ал балдар таланттуу балдар. Белгилүү Кыргызстанга көп жылдан бери ошол үйүнүн арендасын төлөп, кийимдерин төлөп, окуусун төлөп багат. Анан эженин эң жаман көргөн нерсеси аны коноктоо. Башынан айтат, баратканда биз өз акчабызды өзүбүз төлөйбүз, машинебизден өдө төлөйбүз. Бир-эки регионго барганда мен көрүп калдым, болбой эле сыйлайт. Гүл менен тозуп алат, мисалы үчүн толтура, сразу эле ошол гүлдөрдү роддомдорго жөнөтөт. Жөнөткүлө өлө электе гүлдей. Такыр кымбат гүлдү алганды жакшы көрбөйт. Быйыл жана өзүнүн 70 жылдык юбилейинде эмне белектесе баарын тыюу салып маган айтты. Кантип мен тааныштарыма айттым, мага берген кымбат гүлдөн көрөк ошол акчасын берсе, мен медиктерге берет элек. Анан ошондо биздин мээримдүү медсестраларга мээримдүү гүл деген акция жүргүздүк. Ошондо 300 миңге жакын акча түштү бүт өлкөдөн. Кыргызстан, чет өлкөдөн 10 сомдон баштап толтурат. Ошонун баарын медсестраларга бөлүп бердик, анткени врачтарга жардам берип атат. Ушулар менде такыр бааланбай калды деп. Биздин Кашай Калелбай өз элинин пайгамбарын тааныбайт болуп атпайбы? Роза Исаковна чындап келгенде бул улуу гуманист да, улуттук лидер катары агартууда эжечелик билегин түрүнүп кызмат кылган кыргызга эскимди көрө элек. Мен деген ойлодум да, эми мен 30 жыл, 35 жыл агартуунун бардык тармагын иштедим. Кыргызстанда мыкты мугалим мен. Мен билбеген маселе жок. Реформанын баарын өзүм болсо окудум, мына экономика боюнча 4 өлкөдө окудум. Эл аралык Американын экономикалык советинин стипендианты болдум. Не дегендерди окудум. Балдарды коргоо уюмунда Бишкекте эрте жаштагы балдарды өнүктүрүү боюнча адис болдум. Мен билем дедим да, бар библиотека толтурат. Бирок эже менен иштегенде мен абдан көп нерседен кем экенимди билдим. Аябай кем экенимди билдим. Мен биз аялдар жасалма баалуулуктарга көп басым коербузду билдим. Түшүнөсүзбү? Чөнөкөй мындай жасалма кирсең, эже мынтип айтат да, эмнеге мен деле ойлочумун, эжеме чачын сыңкыйта албайбы, анан эмнеге мынтип эле кийинип койбойбу, эмнеси жок, эми салондо чакырса эле өзү келет депчи. Кээде мындай кийинип алат го, жөнөкөй эчтеке. Анан айтат да, эмнеге мен 2000 эле бир жасаган чачка бермек элем. Мен ошол 2000ге конституциялык балдарга берем деп айтат. Көрдүңүзбү, бир жаштан. Анан бир жолу мындай окуя болду да, мен үйдө кичүү кызмын. Анан негизинен мен деле өзүм мындай кийингенди жакшы көрөт элем балалык кезде. Кичүү кызмын. Улуу агаларым баары иштейт, соода тармагында. Анан мындай жакшы өтүк кийип атсам, эже айтты, өтүктөрүң жакшы деди. Анан дедим, анан эми ушундай дедим, анан акчаларың барбы деди. Анан жок, эми зарплата кичинекей эле десем,
айне кичинекей акчага эле өтүп ала бересиң дейт. Көрдүңүзбү? Анан биз жана кыз китебин жаратып атканда да белгиледик. Сен сулуулукка, жалган сулуулукка акча коротпогун, акылга салгын. Жасалма кирпик, жасалма нерсе ал эч кандай өзүңө өнүктүрүү болгон инвестиция эмес. Анан кыргыздын да трагедиясы, орустар айтат, разложение ценностей, баалуулуктардын, нукура баалуулуктардын урап, анан элге өзүн көрсөтүү, далилдөөдө карасаңыз, чоң машине, чоң үй, анан чоң той менен. Анан мен де үйрөндүм, конокко чакырса макияж жасабайм, чачымды жасабайм, анан мен да айтып коем да. Эми мен силерге көйнөгүм же чачым жакпайт десеңер саламдашпай эле коюңар деп айтам да. Кеп анда эмес да, чын эле карап көрсөң. Анан экинчи мен үчүн чоң сабак бул мен үчүн Ала Тоо кинотеатрынын жанындагы галерея укмуш сүрөттөр деп ойлочумун да. Мына укмуштун. Мен эже менен иштегенден кийин нукура сүрөттөр кандай болорун түшүнө баштадым. Искусствону да мыкты түшүнөт да. Академиялык искусствону сүрөт. Анан биздин баягы балдар ыры конкурсун өткөрдүк. Энелер деле балдарын ырдап бербейт. Кыргыз эли такыр ырдап бербейт. Бешик ырларын чыгармастар. Антистресс бул туурабы? Анан бешик ырын чыгардык. Бешик ырын чыгарып, ушу Кыргызстан боюнча конкурс жарыялап, эмне үчүн? Бала төрөлгөндөн 3 айлык түйүлдүк мезгилинен баштап тепкилене баштайт-го, жүрөгү соккондон баштап үндү кабыл ала баштайт. Тууштук тарбия да бул чоң бешик ыры. Мисалы үчүн, сиз балаңызга алде деп кучагыңызга кармап ырдап отурсаңыз, балаңыз немире уктайт. Коопсуз зона, ар бир тыбышты так билет. Ал, дей, а, па, бала. Биздики болсо дым сүйлөбөйт. Дым сүйлөбөйт. Мына ошону биз бүт Кыргыз радиосунун фондунан иликтесек, өтө бийик опералык ырчылар ырдайт экен, баланы уктатмак түгүл коркутат экен. Биз республика боюнча конкурс алып, ошол ырларды жыйнап, укмуш сонун ырларды чыгардык. Дискиге чыгарып туруп, консерватория менен бирге атайын комиссия кылып, комиссиянын башында атактуу композитор Бегалиев агай турду. Мына ошонун баарын жайлап алып акчасына бердик. Былтыр Арменияга, ушул Армениянын билим берүүсүнүн өнүгүүсүн таанышууна барганда мен Армениядан көрдүм ушуну. Биздикинде эң кымбат бала бакча жок. Секиче кылып койгон чоң комнатада. Чарчаган бала секичеде матрастын үстүндө уктай берет экен. Анан сонун тынч ыр угулуп атат. Бул эмне ыр десем, ошол эжейим ырды бешик ырын ырдап коп коет экен, бала ошол менен жалгыз жаткандай болбой магдыра уктайт экен. Бизде Кыргызда көрдүңүз беле? Ушул баласын жаткырып коюп бешик ырын коюп койгонду жок. Өзү телефонго чөгүп кетет. Бала турар менен телефондо чөгөт, бербесе сабайт. Анткени бул эң чоң жаман үлгү. Сен өзүң жасабаганды балаң эч качан жасабайт. Эч качан. Баланы көркөм жактан тарбиялоодо өтө маанилүү да, ошол музыкага тарбиялоо, сүрөт тартууга, поэзиядагы бешик ыр. Бекеринен эмес. Муну сиз билесиз, Россиянын тарыхында аристократтардын чөйрөсү ак сөйөктөрдүн баары. Өтө орустар да басып өткөн. Ооба. Октябрь революциясынан кийин ага чейин Россиянын калыптанышынын тарыхын деле карасаңыз, батышчылдар жана славянофилдер деген катуу кармашы болгон. Ошондо булар батышчылдар. Батышчылдар көбүрөөк алдыга озуп кеткен. Анан булар славянофилдер деп булар катуу кармашы болгон. Андан кийин Октябрь революциясынан кийин пролет культчулар деген движение кыймыл чыккандагы, булар дворяндардын маданий мурастарын окубайбыз деп окуу программасынан алып салган иммиграцияга кеткен. Большевиктердин баары талкалады да ошол. Ахматова сыяктуулардын баары кеткен. Мына 9 Нобель сыйлыгынын лауреаты сыяктан Вавилов, Сеченов деген белгилүү окумуштуулар чыгып кеткен. Эң күчтүү интеллектуалдар баары чыгып кеткен. Пролетардык биз жаңы маданият жаратабыз деген. Кимди? Горкийди,
ошондой эле Маяковский сыяктуу жанагы пропагандалык башка. адабият калыптандырышты. Бирок бул убактылуу болду. Бүгүн кимди окуп атат кайра? Кайра эле Цветаева Ахматова. Толстойлорду программадан алып салган, Пушкинди двоян деп алып салган. Бирок мына мезгил көрсөттү да. Бул маданияттагы генийлерди бөлүү мүмкүн эмес. Бизде ошону сезимтал тема. Анан эмне үчүн булар ошол мына бүткүл дүйнөдөгү балет мектебин уюштуруучулар орустар болуп атпайбы? Мына карасаңыз кай жерде эмне үчүн бизге маданият абдан керек. Бул агрессияны жокко чыгара турган чоң жетишкендик. Жан дүйнөмдө бир сонун керемет ыртыксаңыз, мен айрыкча жанагы акыркы Иманалиевдин, Элмирбек Иманалиевдин поэзия кечесинин ырфериясын өткөрбөдүкпү? Ошондо булбулун ырдады, мисалы дейин. Ошо ырдап аткан учурда Элмирбек мага арнап ырдагансын, мен ошол 5 мүнөттө бактылуумун. Мен балкыймын, ичимдеги стресстин баарын айдап чыгарам. Ошол учурда адам эч жамандык болбойт, коркпойт, коопсуз, мындай үтүрөйбөйт. Эмне үчүн жанагы биз музыка укканда ырдагыбыз, бийлегибиз келет дагы өзүбүздөгү терс энергияны жоготобуз. Сиздер фонд уюштурган жарага биз ошондо балдардын маданиятка болгон муктаждыгын калыптандырабыз. Балдар жаман сөз сүйлөбөчө ырдасын. Мушташкандан көрөк алар балдар филармониясына барсын. Эрте классикага агрессия болбойт, сөгүнбөйт. Анткени алды ырында сөгүнүү барбы? Жок да. Жомок китептерде сөгүнүү барбы? Агрессия барбы? Бөлүнүү барбы? Жок. Жанагы балдарды калыптандыруудагы эң инсанга жат нерсенин баарын чоңдор толтуруп коюппайбы чыкканын баарына. Биз ошо менен күрөшүп атабыз да, анан биз ушул жерде жаңы жазуучуларды жаратабыз. Коом агартууда сиздердин фонд ошол көчөт балдарын кошо тарбиялап барган поэзия контентинде даярдап атпайсыздарбы? Жана акындардын поэзияны туура биз мына 70ге жакын ушул акындарды чыгардык поэзия кечесин. Эмне үчүн? Биринчи, классикалык кыргыз адабиятын эч ким окугусу келбей калды. Биз өлөбүз, саясатчылар да өлөт, атыбыз калбайт. Бирок акын менен маданият бул өлкөнүн түгөнгүс казынасы болот. Ошолордун ыры калат, ошолордун сүрөтү калат, ошолордун чыгармасы калат. Мына мисал үчүн, бүгүн Эрмитаж эмне деген миллиондорду Россияга алып келет? Кремль эмне деген миллиондорду алып келет? Бул маданият. Ошол эле улуу театр, большой театр деп коет. Эмне деген ошол жерде экономика? Кыргызстандын дүйнөдөн 4-чү экономикалык революция бул креативдик индустрия деп атат. Ошондон артта калбасын деген биздин аракетибиз. Бүгүнкү күндө биз чыгарган кинолорубуз дүйнөгө тарап атат. Бүгүнкү күндө биз чыгарган кереметтүү шырдактарыбыз тарап атат. Биздин тарыхты көргүсү келгендер бар. Бүгүнкү күндө жеке музейлер бар. Бүгүнкү күндө сиз көрдүңүз го, мыктынын мыктысы Галкиндин программасында эмне деген керемет балдар бар. Эмне бизде жокпу гений балдар? Бар. Укмуш. Башка маселе ата-эне шарт түзүп атабы? Жок. Ата-эне өзүнүн кошунасы менен, тууганы менен чоң машинеси, чоң үйү, мыкты кийими, колундагы алтындары менен мындай теңтайлашып турган мезгил жок. Бул топурак балаңдын өнүгүшүнө салгын. Эгер балаң мээрим көрбөгөн бала сизге эч качан мээрим бере албайт. Анан мен өзүм айылда мыкты жашообуз бар эле. Абдан жакшы бакыт жашайт элем. Анан ушул 90-чу жылдардагы оор экономикалык абалда биздин мектепте биринчи орустар кетти биздин айылдага. Менин трагедиям орус тилин терең билбегендигим эле. Анткени биз жашаган айылда бир орус жашабайт эле. Бирок энем сандыкка китепти катып коюп, жалаң жанагы эсимде согуш жана тынчтык мектептеринин орусчасын окуту, өзү да мугалим эле деди. Бир сандык жанагы энемдин кымбат товар буюмдары сакталса, экинчи сандык ачкычы менен мынакей китептер сакталчу. Ошол заман оңой беле, эң оор болчу. Мугалим болчу, машак терчи, суу сугарчы, апийимди иштечү. Балдарын бирок борбордук вуздарга окутту.
Элестетсеңиз, мен азыркы заман эң жакшы заман. Бирок бизде умтулуу, билимге умтулуу, өнүгүүгө умтулуу баалуулук болбой калды. Бул мындай энем айткандай, өлүү буюмдардын атаандашуусу болуп калды. Керек болсо, сиз таарынбаңыз эми могу жерде желим килемдерди салып коюпсуз, менде жок желим килем. Биз патриот катары, мына былтыр Түркияга биз ошо жайлоо бала бакчасынын мыкты педагогдорун алып барып таанытабыз. Биз чиновниктерди алып барбайбыз. Чиновник ал балага жеткиче көп убакыт кетет экен, эгер бала бакчанын тарбиясына алып барсаң, көргөнүн баарын эле барып жасайт экен. Ошодо анан ошондо Ходжели шаарынын мэри, миллионер, миллиардер шаар экен. Түркияны көп биз багабыз дейт. Порт шаар өтө бай. Анан бизди кичинекей машина менен ташып жүрөт да, мэр Ибрайым. Анан айтып атпаймынбы? Ай эмне силерди чип жокпу баш мындай чоң шаар болсоңор десек, анан айтып атат. Биз сатып алганга кудуретибиз жетет дейт. Бирок бул машинанын акчасы башка өлкөгө кетет да дейт. Экинчиден бизден кара май чыкпайт дейт. Май дагы башка өлкөгө кетет дейт. Биз өзүбүздөн шаарда чыккан, башка Япон жана Корей чыккан машиналар, заводдор бар. Жумуш менен өзүбүздүн акчабыз өзүбүзгө калат дейт. Сиз эгерде биздин креативдик экономиканы өнүктүрөм десеңиз, бизден шырдакты алсаңыз жарашпайбы? Баттен килемин алсаңыз, эмне деген үй бүлөнүн багасыз. Бул абдан жакшы кеңеш айттыңыз. Чын эле момундай килемден көрө десеңиз, билесизби? Менин үйүмдө жана ошолорду сактайм, анткени бул акча үчүн чыгарылат, ишенесизби? Сиздин энеңиздин шырдагы, буюму, туш кийизи жүрөгү менен, бата менен токулат да. Бата, тилек менен. Туурабы? Биз ошол тарыхый баалуулуктарыбызды үзүп салбадыкпы, киндиктен алып туруп ыргыттык да. Туура. Рынактын оң жана терс жагы ошол. Рынакта өзүбүздүн салттуу, нукура, улуттук баалуулуктарды тебелетип жибербеш үчүн ата эненин тарбиясы биринчи орунда болуш керек. Бир мисал. Прибалтикада 3 өлкө бар. Эстониянын министринин орун басары эне менен сүйлөшүп атат. Ал эми чыгыш славяндарга, батыш славяндарга жакында. Биз тилибиз такыр тектеш эмес, туурабы? Мындай. Анан мен айттым, эмне үчүн силер таптык рус тилин сүйлөбөйсүңөр, сүйлөй албайсыңар? Эми мен кыргыз мектепке окугам, ага караганда мен жакшы сүйлөп атам да. Десем мынтип айтат. Энем үй бүлөбүздү айтчу дейт. Көчөдө эмнени көрсөң ошону көр, бирок үй бүлөнүн салты менен жашайсың дейчү. Болбосо бизди шведтер басып келет, швед маданиятын тамгылайт дейт. Немецтер басып келет, немец маданиятын. Француздар басып келет, француз маданиятын дейт. Орустар басып келет, орус маданиятын дейт. Биз үй бүлөдөгү нукура, салтыбыздын, тарбиябыздын күчтүүлүгүнөн биз баарын сактап калдык. Сиз рухий тарбиядан башка дагы саясий агартуучулук ишти да кылып келатасыздар. Сиздердин фонд Махатма Гандинин китебин чыгарсыздар, Дан Сиопин, Черчиллдикин. Эмне үчүн аны чыгардык? Кыргыз коомуна абдан керек да, абасында. Эмне үчүн керек? Биз күчтүү лидерлерди өстүрө албай атабыз. Ошол саясий күчтүү лидерди даярдоодо улантуучулук жок, ыраттуулук жок. Улуу адамдардын өрнөгү ошо өмүрүндөгү. Эмне үчүн Махатма Гандини чыгардык? Бүт диндин очогу. Жупунуулукту, бүт диндердин, мисалы үчүн ошол жердеги 500 диалект бар экен, 23 расмий тил бар. Элестетсеңиз, ошого бир ок чыгарбай өлкөнү өнүктүрүп атат. Айтпаңыз. Мына, ошол жерде 1,5 миллиард эл. Анан экинчиден ошол лидердин элге жакындыгы, жөнөкөйлүгү. Сен канчалык элге жакын болсоң, сага болгон элдин ишеними жогорулайт. Канчалык элден алыс болсоң, элдин сиздин жасап жаткан кызматты билбесе, ишеним жоголот. Башка жолду таап кетет. Атамыздын тарыхында Махатма Гандидей инсандар саналуу да. Бир эле мисалын айтайын. Махатма Гандинин китебин окусаңыз, менин өмүр баяным, китебимде мынтип жазган жери бар. Форчкаңды дайым бир аз ачып кой дейт. Ага кирип турсун. Таптакыр ачып салсаң, сенин үйүң башаламан болуп кетет дейт. Сиз түшүндүңүзбү?
таза башка цивилизациянын башка цивилизация ачып салма дегенди да. жаңы адамдар, жаңы мүмкүнчүлүк бардыгына кирүүгө бирок тебелетпеңиз деген сөз. Ооба, мыкты подтексттер да булар. Сиз кийбеген нукура улуттук кийимди ким кийет? Туурабы? Сиз ата мекендик өндүрүштү коргоодогу 5 принципти аткарбасаңыз ким аткарат? Туурабы? Жакшы замечание кылдыңыз. Жок, ошондо. Эгер ошону көтөрөм десеңиз, мына Роза Исаковнанын бир жакшы жери кыргыз тигичилердин гана кийимин кийет. Кыргыз тигичилердин гана. Бирок эжекем дайыма батышчыл дешет го. Мен ошого таң калам. Карап көрсөңүз өмүрүнүн эң мындай үзүрлүү бөлүгү Россия менен байланышкан. Россиядан орус мектебинен билим алыптыр. Орус мектебинен билим алып. Чкаловда, анан ошто Кировда, Москвада МГУну орусча бүткөн. Диссертациясын орусча бүткөн. Жалгыз аял СССРдин МИДинин коллегия мүчөсү. Туурабы? Жалгыз аял, жаңы орус тилде. Ошол Грузия, Абхазия конфликтин жөнөтүдөгү Орусияда иштеди. Туурабы? Ооба. Өмүрүнүн эң гүлдөгөн, анан Москвада ЮНЕСКОнун өкүлү болуп иштеди, жетектеп турду. Батышта көп болсо, мисалы үчүн Америкада 2 жыл иштептир. Ондо анан элчилик биринчи жолу дүйнө таанып, Кыргызстанда дүйнө таанып. Демек бул жерде батышчылдык деген бул жөнүндө ярлык. Анткени эжидей да анын артыкчылыгы бар, англис тилин билет. Ал француз тилин билет. Кайсы жыл экен элечекмен ондон немец тилин билет. Немесен чыккан бир сүрөттөр да бар го. Эң биринчи элечекти кийген жылдары бул 92-жылы Англия королевасы менен аудиенциясында болгондо толугу менен биринчи элечекти кийип чыккан. Кыргыз тарыхында биринчи болуш керек экен ошол кийимдери бар. Мен дайыма айта берем, ушул жеке музей ачпайсызбы? Ошол тарых бул. Тарых. Балким сиздин Кыргызстан эмес, дүйнөлүк Азиядагы аялдар лидерлигин тарыхын жазам дегендерге сиз чоң ачылыш жасап бермексиз деп айтам. Бүгүнкү күндө дагычы эл аралык коомчулук тааныган жападан жалгыз лидер болуп атпайбы? Айтматов жок экен, Чокмаров жок экен, Болотша тиги Миңжалкыев жок экен. Анан саясий өңүттөн караганда ошол Роза Исаковнанын 2010-жылдагы кадырын көрдүк, дипломатиядагы тажрыйбасы менен кылдым учунда турган. Ошону мен өзүм да тарыхчымын да. Мисалы үчүн мен Роза Исаковнадан лично бир тыйын албайм. Мен көз каранды эмесмин да. Айлык албайсызбы? Мен айлыкты өзүм долбоорду издеп жазам. Табабыз, өзүбүздүн айлыкты өзүбүз коебуз. Эже мисалы үчүн анын фабрикасы, заводу жок да, мага мисалы үчүн жеке бизнес жок деп төлөп берген. Бул жагына мен толугу менен көз карандысызмын. Жакшы. Айта алам, биздин иштеп аткандар дагы. 2010-жылкы окуядагы эженин ролун ар ким ар кандай түшүндүрөт, бирок мен башка өлкөлөргө салыштырмалуу айтам. Дал эмне Украина бизден кем өлкө эле. Криминалдыр ийбеди. Донбасс, ЛНР Донбасстын эң кичи оттун согуш очогу токтобой келе жатат. Эмне деген? Мен ошол учурда Америкада стажировкада жүргөмүн. Дюк университетинде, Байерк университетте кездешүү болуп аткан. Анан ал жакта геноцид деп укмуштуудай цветной сүрөттөр менен берип атты. Мына 10-жыл ошо июль айында. Анан класска ошол билим берүү системасынын тарыхын, тажрыйбасы менен таанышып атсак, Кыргызстанда балдар проекттилик сабактарды даярдайт экен. Анан Кыргызстан адам укугу корголбогон өлкө деп ошол Кыргызстанга карата даярдапты. Анан калпактын үстүн кишинин буту басып аткан сүрөттү коюптур. Мен аябай жаман болуп кеттим. Мен үчүн десе, анан айтып атат окуучулар, ушул жерде адамдар өлүп атат деди да. Анан мен аябай бизди коштоп жүргөн кишилер айтабы десем, айткан жок. Анан ошо профессорлор менен турганда мынтип айттым. Анда мен Ысык көлдө иштейм, Отунбаеванада саясат менен ишим жок. Урматтуу Дюк университетинин окуучулары жана катышуучулары дедим. Дал ушул жерде Америкада граждандык согуш 60-70 жыл болгон. Дал ушул Дюк жерде биз мына ар бир кыргыз мыкты билебиз дедим. Каяктан мыкты билебиз дедим.
Маргарет Митчелдин Шамалга өчкөн унесенный ветер, шамал алып кеткен деген китебин Вивиан Ли деген актер барды. Ар бир кыргыз билет дедим. Бирок менин элим өтө акылдуу. Силердей 80-70 жыл согушпайт. Ашып кетсе 10 күндөн кийин бул согуш дагы токтотулат. Поверьте, биз америкалык эмеспиз дедим да. Шок болду. Биз анткени ошентип кырдаалдан чыгып кеттик да. Бергиш жоголду. Мында чечкиндик керек да мына айтканга. Жок, бир кандайдыр актаныш керек болду да ошону балдардыкын көрүпчү. Бирок актанымыз сиздики жакшы аргумент. Мен тарыхый далил менен айттым. Себеби ошол мезгилде парктан кыдырып жүрүп, ошол жерде биринчи макулдашуу болгондугун, ошол түндүк жана түштүк согушун токтотуу процесси жүргөндүгүн, ошол жерде тарыхый университетте, Дюк Байыркы университеттеги баягы көрүп жүрүп, анан мен ошону ойлондум да, биздики бир кылымдык согуш болбойт. Жок, туура. Анан бул жерде эми албетте муну мындай да маякты алыстан караш керек. Билесизби? Жакын караганда көрүнбөйт. Бул баа бериле турган мезгил бир 50 жылдан кийин. Мына учурунда деле Чыңгыз Айтматовду кандай каралачу эле, туура? Керек болсо Чыңгыз Айтматовдун дүйнөгө тааныткан Мухтар Ауезов эле да. Мухтар Ауезов Чили жазуучусу, мисалы үчүн ошолор батасын берип анан чыгып кеткен. Биздикилер чыгарган жок. Дагы ошондой деп ойлойм, бирок бул убактылуу нерсе. Убактылуу нерсе. Бул бар убактылуу тиги Роза Исаковна эмес, Айтматов эле эмес, пайгамбарлардын тагдырын карап көрсөз, Будда, Иисус Христос, Мухаммед пайгамбар, Сократты учур өлтүргөндөй Афина билдик. Биз ошон үчүн жанагы ушуну эске алуу менен бүткүл дүйнөдө эң ири тенденция болуп атат, жанагы 21 кылымдын көндүмдөрү деген болуп атат. Эң биринчи кайсы көндүм? Бул сынчыл ой жүгүртүү. Маалыматты талдай билүү деп атат. Сизге өтө жетишсиз ушул Сизди кереги жок деп айтат. Мага ошол жумушка барсаң, сен дипломуңдун да кереги жок. Сен ата тегиңдин да кереги жок дейт. Кырдаалга туура баа бере аласыңбы дейт. Могу эки иш берүүчүнүн ортосундагы артыкчылыктуу багытка анализ бере аласыңбы дейт да. Сен ошол. Экинчиден, сен ар түрдүү топтун өкүлдөрү менен сүйлөшүп билгөндөрүң деп коет. Коммуникация, лидердик сапатын жүк көтөрө аласыңбы? 10 жылы эмне Кыргызстанда эркектер жок беле? Каякталар? Милдеттин баарын бир аялга жүктөп коюшуп. Жок, эгер мындай болсочу, кайда эле да? Демек, мунун баардыгын мына ошон үчүн жеке гана ошто эмес, бүткүл дүйнөлүк конфликтти алдын алуу максатында жанагы 21 кылымдын көндүмдөрүн сунуштатат. Бүткүл дүйнөдө ресурс азаят, мөңгү эригендей баардыгы эрий баштайт. Суу жок болсо эч ким конфликтти токтото алышы мүмкүн эмес. Чек араны жарып, миллиондогон адам суусу бар өлкөгө келиши мүмкүн. Мына Сириядагы конфликтти көрдүңүз, Европадагы миграцияны көрдүңүз, Бирок ошол ар бири жанагындай билим, бул мына могу жерде гитеп деп коелу, бул hard skills деп коет, бул өнүгүүдөгү катуу ыкмалар, аны катуу билим кармап турат. Музыкалык инструмент катуу нерсе, бирок сиздин миссияңыз ошол билимди кантип жумшак ыкма менен жеткиресиз. Мына мугалимдин дагы, анан агартуучунун да, ата эненин ролу ошол болот. Доктор Гүл, мен сизге эки жолу рахмат айтайын. Биринчиден, мен интернетинде кемчиликти айттыңыз. Себеби биз дайыма кемчиликти көзгө айтып үйрөнүшүбүз керек биздин коом, ага таарынбай, туура кабыл алып, сындычы. Бул сыныңыз мага мындай өтө жардам бере турган, түрткү бере турган, интернетти өзгөртүүгө бир жакшы сунуш болду. Экинчи рахматым кыргыз коомуна өтө зарыл нерселерди айтып бердиңиз. Эми сиздин бир кеңешиңиз керек. Кыргыз коомун ошо 21 кылымга ийкемдүү кылыш үчүн кантип грант алыш керек, жанагы айыл өкмөттөрү, бала бакча, мектептин директорлоруна жолун эң жөнөкөй жолдору. Себеби кантип эле Роза Отунбаеванын демилгелери фонду сырттан грант таап, акча таап кыргыз коомуна агартуучулукты жазып атасыңар. Ошондой эле мүмкүнчүлүк барбы башка айыл элиндегилерде? Албетте бар. Себеби ал жанагыдай конкурстардын баары биз үчүн жарыяланбайт да. Көпчүлүк ойлойт, кээде мындай жазышат да. Кыргызстандагы бүт гранттын баары тиги Отунбаева менчикте бар деп. Андай эмес.
Биз бир жылда бир 100ге жакын долбоор жазабыз, момундай чоң. Биздин максат толугу менен өнүгүү, билим берүү, экология, андан сырткары жана агартуу системасы. Ошону жөнгө салуу. Анан ошондо карап көрсөңүз, эң оор маселе бул ошол маселени так коюу. Кыргыздар көп эмоционалдуу калкпыз. Долбоор деген бул изденүүнү талап кылат. Жазууну талап кылат, финансылык расчетту талап кылат. Ачсын, донор гранты Кыргызстана десе бүт баары жайнап чыга калат. Мына азыркы учурда биз ошол 6 ай өкмөттө миграция жанагы аялдардын тынчтыкты жана бекемдөөдөгү ролу боюнча иштеп атабыз. Ошолорго мисалы үчүн үйрөтүп берип атабыз. Кандай жаш керек? Бул маселе мисалы үчүн аялдардын ролу десе эле бар эле эмнегедир кызматка баруусу эле деп ойлойт да, жок андай эмес. Эми кызматка деле ошол өтө билимдүү, прогрессивдүү, акылман аялдар келбейт эч качан. Анткени ал аркасында эч ким жок. Ал көз карандысы болуп калып атпайбы? Ал бир партиянын колтугунда, бир таасирдүү кишинин жанында болбойт. Туурабы? Ал жаратманын изденүүчүлүк менен жүрөт. Менин практикамда ушуну көп көрдүм. Биз өзүбүз ошолорду заказ кылабыз. Аязаттын тилектештиги жок болуп атпайбы биздин коомдо? Ал болгон эркектердики андан жаман. Эркектердики андан жаман да. Биз өзүбүз ушул грант издөөдө дүйнөлүк мекендештердин кубатын пайдаланабыз. Мына жакында биз өттүк, кризиске каршы фонд өнүктүрүүнү кайдан табабыз деп. Бүткүл дүйнө пандемия менен күрөшүп атат. Грант азайды азыр. Экономика көп өлкөлөрдө депрессия абалында болуп атат. Стагнация экономикада, өнүгүү темпи өтө төмөндөдү. Эч ким бергиси келбейт. Ошол учурда кантип биз жашашыбыз керек деп атабыз? Мына китептерди сатып атабыз. Адамдын мээнети, интеллектуалдык мээнети эч качан бекер болбош керек. Мисалы үчүн бир күндүк единица 100 сомдон салып атат, эмне үчүн 100 сомго китеп сатып бере албайсың балага. Бир тоюң 5000 сом болуп атат, эмне үчүн 5 мүнөт балаң менен көнүгө албайсың деп. Анан биз сөзсүз жардам беребиз. Былтыр пандемияга чейин Монтерей университетинде алабукалык, кербендик, укмуш акылдуу кыз бар. Махабат Баймырзаева деген. Биз ошол кишини чакырып келип окудук 3 күн. Укмуш көзүң ачылат. Сен эмне жүрөсүң далилденет. Жөн элечи, сен ошол бул процессте жөн эле тамак ичип алып кирди чыкты болуп жүрөсүңбү? Жагандыр бирөөгө мындай өзүңдүн кыйындыгыңды далилдейин деген адамсыңбы деп. Ошондо негизинен биздин коомдо, кыргыз коому өтө гуманист эмес. Өтө төрөлгөндө да сүйүнчүлөп баарыбыз чогулуп тозуп алабыз, өлгөндө да жакшы барганда баарыбыз акча чогултуп көмүп коебуз. Бүткүл дүйнөдө өзүнө ишенүү принциби, өзүн багуу, башкалардан кем калбай акыл эсиң болсо, бирге мындай өзүңдүн кудуретиңди пайдаланууну жолго койгон. Биз 40 жаштагы баланы дагы сүйрөп, небересин кошо сүйрөп, же өзүбүз жыргабай, же балдарга эркиндик бербей жүрөбүзгө жок. Киндикти кесиш керек. Сен жакшы ата, жакшы эне катары билимин, ден соолугун, коомдо жүрүш-туруш нормаларын калыптандыр, андан ары канатын берип, канатын калыптандыр. Ал учсун. Ал эми гранттарды өткөндө бирөө келди, мисалы үчүн кимде? Карчыгаев дейби, айтор келип анан менен учурашып айтат. Силер 34 миллион долларыңар бар экен, анан мага бергиле дейт. Сиз кимсиз десем, мен ушундай дейт. Биринчи сиз таап келиңиз. Ошону кайда экен? Таап келсеңиз, бизге бар болгон ошонун 500 миңин эле таштап коюңузчу, сом. Биз ошо жайлоо балдарына жөнөтөлү. Калган сиз алыңыз дедим. Жок, берейин деп монтип жөйлөп айттым. Мен пенсиямдан берейин дедим. Бере албайм, мен неберелеримди багам. Менин вазифам ошол азыр. Ошол балдардын өнүгүшүнө шарт түзөм деп. Ошондой адамдар да болот. Анан биз бардык эле адамдарга кайрыла бербейбиз. Мыйзам менен конфликт адамдарга кат жазбайбыз. Арак бизнеси менен иштегендерге суранбайбыз. Анткени бул адам өнүгүшүнө мындай
дал келбей турган нерсе. Дин өкүлдөрү менен эжени тим эле жерден алып көрдөн алып жерге ыргытышты да музейдеги баягы былтыр феминале боюнча окуядачы. Ошонун чын төгүнүнө дагы бир токтололу. Тиги себеби мойтере чачын жулгандар бар экен да биздечи баягы улуттук рамкада анан диний аспектиден артык карай албайт экен да анданчы ал искусство десе дегер өмүрү театрдын музейдин бособосун аттап алгандар мен ошондо камчы үйүлүп баргандагы окуям мындай коомдогу өтө бир биздин чыныгы түркөлүгүбүздү чыныгы караңгылыгыбызды көргөздү да эже чынында баягы күйгөндөн айткан чындыгындагы демеле мырк деген терминге чып жабышты дагы ошо менен эжеге мындай сетиркөө пайда болуп калды. Биз фонд бир эсептен эженин ошол дүйнөлүк лидер, Кыргызстандагы лидер болушу биздин фонддун иштөөсүнө өтө чоң жүк. Манамактын төбөтейин билесизби? Кандай оор. Биз абдан мындай каалагандай эркин жүрө албайбыз. Биз ар бир баса турган ишибизди, ар бир адамыбызды 100 эсе карап туруп, кадамыбызды таштайбыз. Албетте ошол феминаледеги ызы чуу кылган балдарга таарынбаш керек. Бул коомдогу индикатор. Кайсы деңгээлде экенибиз. Биз ойлонушубуз керек аны. Алар күнөөлүү эмес. Алар күнөөлүү эмес. Экинчиден бул феминалени биз уюштурган жокпуз. Биздин тиешебиз жок. Мен акчам да келбейт. Эч кандай. Алтын капалга уюштурду, анан баягы мейман катары эми барган да жок, бизди чакырган да жок ага. Катышкан да жок. Эженин барып калгандыгы СССРдин эл сүрөтчүсү Жумабай Үмөтовдун байычеси мага чалды. Ошо 90 жылдыгына карата эже менен кездешет элем, замандаш болуп калган деп. Ал учурда эже Астанадагы эл аралык чоң саммитте Астана Казакстан өкмөтүнүн чакыруусу боюнча кеткен. Анан ошондо Сүймөнкул Чокморовдун көргөзмөсү болуп жаткан, замандаш катары мен ошого бара албай калдым. Эжени Гүлбара эжени Жумабай Үмөтовичтин байычесин ошол жерге чакырып, биз ошол жерден кездешели, балки музей тарабынан да жардам берүүчү маселелер бар болуш керек деп анан Сүймөнкул Чокморовдун дагы сүрөттүн көргөзмөсүн көрө кетейин. Анткени анын открыткасын баарын биз фонд чыгарган кайрадан открыткага укмуш сүрөтүн. Анан ошол жерден сүрөтүн тартып алды, анан жанагы дуулдак кетти. Алар эжени көргөн жерден эле жармашып сүрөткө түшө берет ал. Тынымсыз ким болбосун эле. Албетте биз өткөргөн жокпуз. Биз ошол эле жылы апрель айы толугу менен 25 күн балдар жана ата энелер үчүн интерактивдүү жибек жолу көргөзмөсүн уюштурдук. 14 өлкөнүн элчилери катышты. 14 өлкөсүнүн презентациясы калды, берди. 18 миңге жакын бала катышты. Эмне деген керемет, биздин баардык ишибиз мындай маданий өнүктүрүүгө, балдарды биздин фокусундай чоңдор мына китеп чыгарып берсек, дүйнөлүк лидердик эрежесин, тажрыйбасын үйрөнсүн деп чыгарсак, биздин жасап аткан иштерибиздин баары балдар. Аны биз уюштурган да жокпуз, өткөргөн да жокпуз. Ал Алтын Капалова кандайдыр кемчилик кетсе, ошол жердеги музейдин директору Миражан Карача баардыгын такшалган жетекчи катары баардыгын сезип, көрүп, элдин маданиятына, элдин деңгээлине жараша уюштуруу алардын милдети болчу. Бирок алар бул жүктү көтөргөн жок, биз көтөрдүк. Биз ушунчалык бизге жармашылды. Анткени эженин сөзү, эженин сүрөтүн илди, шаардык деп, айылдык деп, мырк деп, билимдүү деп бөлүнбөйлү рассыпимся деди. Анан ошол бөлүнбөйлү рассыпимся деген контекстти жулду дагы. Анан эми атайын кандайдыр бир максатта эми чыгарганы таарынбаш керек. Бул жанагы биздин, мен башында айттым, окуу жана түшүнүү көндүмдөрүндөгү билимсиздигибиз, билим берүүдөгү өзүбүздүн маданияттагы белгилүү бир мезгилде граждандык билим маданиятка болгон
сабатсыздыгыбыздын натыйжасы. Ал үчүн бул мамлекет кайрадан иштеп чыгып, жандандырып, нукура элибиздин маданиятына, генетикалык маданиятына таанымал иштерди жылдырышыбыз керек. Сиз билесиз, быйыл биз жаңы китеп чыгардык, кыз китеп деген. 4 жыл иштедик. 4 жыл иштедик. Эң алгач анткени ушул кыздын жеке дене түзүлүшүнө, физиологиялык өзгөрүшүнө, өзүнө өзүн бүтүшүнө болгон жыныстык сабаттуулук деп айтылчу. Анысы дагы бар, ал компоненти дагы бар. Билим берүү министрлиги тарабынан Шапиранын китеби өрттөлүп билесизби? Гайша Раматова КШЖ. Биздин караңгылыкта биздин кеткен. Ошол эле учурда кийин Галина Чиркина жетектеген репродуктивдик билим борбору тарабынан даярдалган дагы китептер жокко чыгарылган. Элдин ошол улуттук менталитет өзгөчөлүгүн эске алуу менен эмне деген өлкөдө китептерди топтоп, талдап, аны синтез кылып, жаңы китеп жараттык. Эң биринчи иретте ошол көчөт кыздардын, анын ичинде баягы жетилүү, жыныстык жетилүү, бардык темалар бар. Эң жөнөкөй жалпак тилде. Биздин чыгарган китептерибиз мисалы үчүн өтө чоң команда менен иштейт. Мен мугалим адис катары алардын мазмундарын көз салып, эже менен баарлашып, кайсы темалар керек, массалык билим алууга, билим маалымдуулугун жогорулатууга, билгичтигин, көндүмүн жогорулатууга багытталган. Биз баарыбыз билебиз, бирок аны жасабайбыз. Баарыбыз билебиз, бирок пайдаланбайбыз. Биздин трагедиябыз ошол, баарын билебиз. Бирок ошол билимди кереги жок деп жашырган менен бүгүнкү күндө вич азайган жок да. Бүгүнкү күндө ошол жугушторлордон азайгандар жолдосу тез бойлоп бүтүп калып, анан келечеги талкаланып атпайбы? Баланы алып өтө бул Кыргызда ошону алдын алууда бул китепчи ошол. Ал эле эмес, кенедейинен баштап тиштеги брикет, тиш щеткаларын пайдалануу, таракты пайдалануу, ошондой эле тырмакты күтүү, элди туура эле кирпик чаптоо эмес, сен уникалдуу, кайталангыс периште кыз экенин көрсөтөт ошол жерде. Муну ар бир эненин, кыздын чөнтөк кол дептери болуш керек. Бул өзүнүн өнүгүүсүнө, өзүнүн организминин жетилип бара жаткандыгын өзүн өзү таанып билүүгө түрткөн китеп болуп эсептелинет. Эмне деген художниктерди тандайбыз биз? Биз менен иштеген аябай оор, көпчүлүгү чыдабайт. Анткени элестетсеңиз, бир художник адамдын бетин жакшы тартат экен, ал тулку боюн тарта албайт экен. Бир художник түп-түз тартат экен, а баланын кыймылдап баратканын тарта албайт экен. Биз аябай изилдейбиз, талдайбыз. Сиздин чыгармачылык лабораторияңызда кеп кылалычы, себеби мен сизди көрөрмандарга балдар жазуучусу деп да тааныштырбадымбы. Сиздин баягы колго алган китебиңизди мен Рухеш сайтка да жарыялаганда мен бир нерсеге ыраазы болдум да. Биз көп учурдагы балдар адабиятын жарата албай атканыбызды бул боюнча конкурста жарыяладым 2 жолучу. Биздин авторлор дагы эле жарамсыз экен. Себеби баягы эле советтик установкага калып калыптыр, балдарга акыл насаат үйрөткөнчө. А сизде могу чек аралык коопсуздугу, табият таануунун мазмунун сүрөт менен да чагылдырып, мындай чыгармачылык изденүүгө эмне түрттү, кантип келип калды? Себеби мурда кийин чыгармачылыктагы мындай дашмаңызды көрө элек. Мен албетте сабактын өндүрүштүк пландарын мыкты жазат элем, анализди жакшы жазат элем, окуяны кырдаалды бала тарбиялоо боюнча процессти билем. Бирок балага көркөм адабият жазуу мен мындай оюмда да келген эмес да. Албетте мен сочиненияны мыкты жазчумун. Ар бир адам бир умтулган мезгил болот экен. Биз ушул жайлоо бала бакчасы менен өнүктүрүүдө иштеп жүргөндө биздин донорлорубуз айтты. Мына көрдүңүз го, чек арада тынымсыз конфликт, суу талаш болуп атты. Тынымсыз мындай конфликттер бар. Ошону балдарга кандай жеткиришибиз керек? Ошол конфликттин алдын алуу боюнча эмне иштерди жүргүзүшүбүз керек? Бул театр баарына жетпейт, радиону бала укпайт. Жалгыз жеткиликтүү нерсе бул китеп жаратыш керек. Анткени мындай тематикалык китеп жок Кыргыздарда деди. Анан макул деп биз мыкты жазуучуларды
Мырзахалил мырзаны чакырдык, акимди чакырдык. Кожайын. Анан анткени ошол жердеги жергиликтүү менталитетти билет да. Тажик, кыргыз мамилесин, салттык өзгөчөлүктөрүн билет. Анан Жылдызбекти чакырдык. Балдар жазуучусу белгилүү. Анан айттык, ушундай жазып бергиле деп идеянын баарын аябай айттык. Анан бир айдан кийин ошол идеяны топтоштуруп, китептин өзөгүн түзөлү дедик. Өзөгүн түзөлү деп алып келгенде, алардын текстин окуп жүрүп эле мен адис катары айттым, жок. Бул жерде эң биринчи гуманизм принцибин алыш керек. Бирөө жазды, терезе таш дегенде ойгонуп кеттим деп, бирок таш тийген деди. Жок, мындай баланын бүгүнкү күндө китеп жазуучулардын дагы, предметтик китеп жазуучулардын дагы, өнүктүрүүчүлүк китеп жазгандардын чоң проблемасы өзүнүн позициясы менен жазат. Бул жерде баланын позициясы, 5 жаштагы баланын кабыл алышы, анан окуялардын мындай ойлондурган, кандайдыр бир изденүүчүлүк, анан окуянын ичиндеги өзүнүн ролун аныктай биле тургандай бир баланын позициясына жазыш керек эле да. Анан такыр жарабай калды, анан биз сүйлөшүп отуруп мен айта баштадым. Бул мындай кандайдыр бир кокустан болгон окуя сыяктуу болуш керек да. Анан баланы чакырыш керек ал окуя, андан ары бул окуянын жандырмагы эмнеде болуш керек деп. Анан ал окуя улам кыска экинчи окуяны жаратып, ал үчүнчү окуяны жаратып туруп, анан бала өзүнүн ордун табыш керек ошол жерде. Деп анан бул жерде экология темасы, суу болуп атпайбы, суу конфликт. Экинчиси улуттар аралык конфликт болуп атпайбы? Чек аралык каармандардын да жакшы тандап структурасын да жакшы түзүп жүрсаңызчы. Эми таштап койгон жоксузбуз чыгармачылыкты? Анан эже мынтип айтты. Мен ошол идеяны айтсам эле анан баары айтты, ой, сиздин өзүңүздүн концепцияңыз жакшы экен, өзүңүз жазыңыз. Жок, сиз жазыңыз, мен ойду айтып атам десе, жок, биз жазуучулар бирөөнүн мээнетин тартып алганда болбойт, өзүңүз жазыңыз деди. Анан эже дагы аябай айтты, эмнеге сен ушунча 30 жыл анан кыйын мугалим болуп жүрөм деди. Натыйжаң кайда деди. Натыйжаң каякта деп. Анан чын эле деп анан мен аябай намыстандым. Анан мына эмеседе отуруп туруп эле ошону 1 сааттын ичинде жаздым. 1 сааттын ичинде. Жок, жакшы, сизден мыкты жазуучу чыкты да экен. Анткени жанагы эң биринчи ойлондум да, эмнеден баштасам, мисалы үчүн балдар каникулга чейин дайым жакшы ойноп жүрдү. Анан эле капыстан эле мектепке барабыз дегенде жүгүрүп келип эле баягы жүзүм зарын караса эле жүзүм сооруп калган. Анан жүгүрүп келет анара биздин кыргыздын дагы мындай кесиптик адистештирилгенин көрсөтүп атат, көрдүңүзбү? Анарага жүгүрүп келсе, анаранын гүлдөрүнүн баары соолуп калган. Сабирага жүгүрүп келсе. Анан жүгүргөн боюнча ошол жерден Хайруллага барышат. Хайрулла ошол жердеги мектептин директору персонаж, ар биринин ролу бар. Анын дарбыздардын баары соолуп калган да, анан белек бере албай, бири-бирине ушундай көңүлү чөгөт. Анан тоодон Асан келет, баягындай куржун толгон, курттары жок, мындай шалпайып келет. Эмне болду деп анан сураша баштайт да. Анан баары сурайт. Анан ошол учурда баягы шыңгыр сулуу периде болгон сулуу жаратылыш энеге арызданып атат да. Мен сен дайыма адамзатты жакшы дедиң эле, сен дос бол дедиң эле, мен такыр дос болбойм дейт. Эмне болду десе, кебетемди карачы деп баягы айтып атат. Мен деген досторум Ынтымак деген бала бар болчу, бирок ал томолой жетим, эч кимиси жок. Анан балдар баягы күзгү түшүмдөн чогулуп мектепте жашат да, үйүндө эмнесин алып барса отуруп алып жече эмес белек. Анан Ынтымактын эчтекеси жок, сен эчтекең жок, кет ары деп бөлүп коет. Чын эле эчтекеси жок. Ал балким мигранттын баласы, ал балким жетим бала, анынан берген ким бар, ага түшүм берген ким бар. Анан ал кеткенден кийин эле берки достордун ортосундагы аралашташы күчөйт. Анан баягы сууну бербей кызганып, анаранын үйүнө барбасын, гүлүн гүлдөтпөсүн деп бөлүп алат. Тиги Антондун капустасына барбасын, Хайрулланын арбузуна барбасын, баарын бөлүп алат, ташты коюп. Анан байкуш суу көзү тунарып, балыр басып, жүдөп, сасып, анан бир күнү анан ошол
бөлгөн жеринен качкан боюнча келип анан энесине арызданып атат да. Мен барбайм, мен ушинтип өтөм, карачы деп анан жини келип отурат. Анан отурса ошол учурда баягы экинчи бөлүгүндө айтылат да, балдар жырга ойноп жүрсө, анан Бишкектен башка жерден акча бар деген досу келет да. Анан токойду аралап эле, тимеле токойдогу жаныбардын баарын атып атат да. Атып эле жанын койбой тигини муну деп анан токой келип энесине арызданып атат. Ал түктөйгөн, тебеленген, уйпаланган, мен адамдарга ушунчалык сен жакшы кызмат кыл дедиң эле, жакшы кызмат кылдым, көлөкө болдум, жемиш болдум, дам болдум, бирок карачы мени өрттөп атат, кыйып атат, ичимдеги марал жаныбарлардын баарын кыйып салды, мен адамга жакшылык кылбайм деп таарынат. Таарынганда анан баягы энеси жини келип анан силкинет. Силкингенде анан баягы тоолор урагандай болуп, суу да барбай калат, эчтеке өспөйт, жибербей коет. Анан ошентип анан азык түлүк катастрофасы да мындай талдаса баардык балдар табат. Анан балдар жүгүрүп келип анан ата-энесине айтат. Ушундай десе, ата-энелери монтип түшөт да түшүнөт, анан барып жаратылыш энеге барып кечирим сурайт. Биз экинчи тартип бузбайбыз деп суранат. Алаңгыча баягы баардык кыздар, балдар чогулуп келип, суунун жолун ачып, мусорду таштандыларды тазалап баарын. Анан ата-энелер келет, биз сурандык, биз экинчи жаратылышка зыян кылбайбыз. Кызым суусулуу биздин балдар менен дос болсун. Токоюң болсо биз экинчи тийбейбиз деп акыркы уруксатын сурап келет. Анан келгенде эле анан баягы сууну күтүп отурушат да балдар. Качан келет деп анан сууда сагынып, шыңгыр үнү менен ырдап, тимеле алманы кучактап, гүлдү кучактап, тимеле кулундар, козулар жарышып анан көркүнө келип калды дейт. Бул чакыруу бар. Балдарды табиятты сүйүүгө чакырган абдан жакшы көркөмдүк. Азык-түлүк проблемасы, конфликт проблемасы, жаратылышты коргоо проблемасы, жаратылыш сен жасаган мамилеге карата баары өчүн алат деген. Жамааттык мамилеге чакырат жакшы. Сөзсүз. Мен балдар эң мыкты индикатор экен, балдар келечегинде түшүндүм да. Себеби мен кийин балдар үчүн чыгарма жарата албай койдум. Алар чоңоюп кетти да, бойсунча. Анан көбүн калтырак ошолор чыгарат да, баягы ыр жасаң да, жомок жасаң да, карап турсаң көздөрү жанып турат да, мынча. Анан ушунусу жарамдуу экен дейсиң. Эгер бала тескери карабаса, ал чыгармаң жарабайт да. Мен ошентип жокко чыгарып. Ошону анан экинчи китепти жараттым. Бул балдардын, мектепке бара турган балдарды эната иштөгөн күндөрү. Биздики мындай сентябрь болот, эртең сентябрь дегенде формасын, портфелин алып берип туруп мектепке бар деп коет да. Анан менин практикамда ошол кичинекей балдарды көп көрдүм. Туалет кайда экенин билбейт. Туалетке суранганын билбейт. Кээде карасаң моңдо отурат, класста жылжыган суу келет. Анан акыры балдарга шылдың болбосун деп жетелеп чыгасың. Ыйлаган, чоочун, корккон балдар келет. Ошону алдын ала даярдоо боюнча бала менен иштөө, ошол психологиялык абалдан жеңил өткөрүп кеткенге өбөлгө түзүүдө энатанын ролдору, балдарга болгон коопсуздуктун алдын алуу, жол эрежелери. Эмне деген балдарга көрүп атасыңар? Кичинекей көчөт кыздарды зордуктап кетиптир деп, кайсы адамдардан алыс болуш керек. Ошол коопсуздук учурунда балдарда эмне эрежелер болуш керек? Сөзсүз баланын визиткасы бир сумкада болуш керек. Эжейдин телефонун билиш керек. Мектепти кыдыруу мына ошонун бар, ошонун ичинде гаджетке чогуп кетип атат, компьютер, интернетке эмнеси зыян. Анын ордуна эмне сунуштарды бересиңер? Мисалы үчүн китеп окуунун ыкмалары. Мисалы үчүн көпчүлүк энаталардын үйүндө китептерди көрсөм, чоң жолбосо жалаң жомок алып бердим деп туруп, сүрөтү жок жомокторду берип коет. Бала жанагындай жаш курагына жараша муктаждыгына, ал тамга таамаган бала окпойт да. Демек ага жанагы сүрөттүү китеп бериш керек. Экинчиден, баланын, адамдын мындай маалыматты кабыл алууда бир өзгөчөлүктөрү бар. Көз менен кабыл алат, сүрөттү көрдү. Анан экинчиден сүрөт жөнүндө сиз окуп бердиңиз окуяны. Үчүнчүсүндө ошону туурап бердиңиз. Мисалы үчүн уй мөө деди, кандай мөө деди. Уйдун мүйүзү бар, торпоктун. Ал кандай эле тентек эле, бул баланын фантазиясын ачырат да, андан ары жаңы терминдердин калыптанышына жардам берет. Үчүнчүдөн, ата-эне китеп алып берсеңиз, ата-эне китептин ичинде тамга болуш керек.
Демек ошо тамга бала тааныбайт да. Мына ошону кызыктырып, артисттик жана сиз укмуштуудай жомокторду окуп берип атпайсыздарбы? Эгерде сиз туруп эле деп окуй берсеңиз бала кызыкпайт. Бир убакта каткырыш керек бала. Бир убакта кайгырыш керек. Окуянын ичине кириш керек да, ошондо маалыматты сиңирет бала. Кабыл алат. Анан ойлонуу функциясы ичинде жаратат. Биз ушул балдар менен иштегенде Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында эгерде мен режиссер болсом, эгерде мен жазуучу болсом деген жери бар да. Ошондо баланы айтабыз да, эгерде сен ушул ак кемени кандай бүтүрөт элең десе, ишенесизби, ошондо башталгыч класстын окуучулардын баары Чыңгыз Айтматовду жазалады. Жазуучу жаман экен, баланы өлтүрүп саптыр. А мен өлтүрбөйт болчумун деп. Мына сынчыл ой жүгүртүү деген ошол, көрдүңүзбү? Бул Орускул деген укмуштуудай жаман. А жакшыртыш үчүн эмне кылат элең десең, Орускулду монтип тарбияламакмын деп айтат балдар. Анткени укмуштуудай ошо баланын с позиции балдардын деңгээли менен жана маалыматка киргизүү деген. Сиз окуган китепти балаңыз эч качан окубайт. Сөзсүз. Сиз мисалы үчүн мындай да, балам эй табаки тартпа деп туруп тартып турсаңыз, бул накта айткан башка кылган башка. Көп учурда кыргыз ата-энелер ошондойбуз да, балдарды жана кургак акыл насаат менен тарбиялап көнүп алганбыз, анан бир жазалоону жолунан болгон. Могу ар бир чөйрө, ар бир мисалы үчүн, могу ар бир нерсенин тарбиялык функциясы бар. Мен жана айтып кеттим го, сизге двойка эмне үчүн шырдак жок, эмне үчүн ала кийиз жок. Ушул жерге жатып алып ойносоңуз да кандай керемет, эмне үчүн өзүбүздүн бир мындай кандайдыр улутубузга таандык бир элементтерибиз жок. Сиз ошону чечмелеп бересиз да, могу картинада, эмне үчүн деген. Мунун тарыхын айтып берип, сиз айта албайсызбы мындай. Себеби бул ар бир үйдө салынып турат. Стандарт, это для акча үчүн, ар бир нерсенин орду. Мисалы үчүн кийин буюрса биздин үйгө келсеңиз, ар бир буюмдун аты бар, ар бир буюмдун тарыхы бар. Анан ар бир менин миссиям, эне катары. Менин миссиям ошол бала өзүнүн тарыхы менен сыймыктануу, баалоо, анан аны коргоо функцияларын калыптандыруу болуп эсептелет. Болбосо ал камгак. Ал ээрчип кете берет кимде болсо. Туура айттыңыз. Ал жерде сиз жана сиздин үйүңүз ат байлаган алтын казык болуш керек. Эмне үчүн алтын казык жылдызы деп коет. Бүт жылдыз ордун жылып турат, билесизби? Алтын казык жылдыз эч качан ордун жылдырбайт. Күн-күндө ата-энелер ошол функцияны аткара алат. Бала биз мектептен айткан маалыматты келгенден таппай калып атат. Ал издеп калып атат. Анан кошсуздандар, боло берет турбайбы дейт. Сизге абдан терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу Рухеш ТВ каналынын көрүүчүлөрү, биздин мейман эң мыкты агартуучу, балдар жазуучусу, ошондой эле эл аралык Роза Отунбаева демилгелер фондунун аткаруу директору. Сизге рахмат убакыт бөлгөнүңүзгө. Маегиңиз 3 бөлүктө тең абдан кызык кеп бердиңиз. Рахмат сизге.